Саламатсыңарбы, урматтуу журналисттер, блогерлер, коомчулук. Ушул 6 айдан бери биздин илимий борбордун атына сөздөр айтылып, ушу биздин министерство тарабынан ар кандай сөздөр айтылып, эч кандай мындай бир себеби жок эле, эч кандай мындай бир орусча айтканда доказательствосы жок эле, обвинительный мындай күнөө коюучу сөздөр айтылып келатты да. Эч бир текшерүүнүн жыйынтыгы жок эле, эч кандай бир мындай бир документация тарабынан бекилбеген себептерин жок эле, ушундай бир сөздөр айтылып келди. Акыркы күнү мына көрдүңөр, 2 күндөн бери биздин министерство тарабынан, биздин урматтуу министрибиз тарабынан ушу биздин адреске, мага жеке өзүмө аябай катуу сөздөр айтылды. Мен 2 күн унчуккан жокмун, эчтеке айткан жокмун, сүйлөгөн жокмун. Эми өзү ал киши дагы кичине түшүнүп, өзүнө келип, анан кайра бир сөзгө чакырар деп, жок андай болгон жок. Кече күнү дагы жолукканга аракет кылдым. Жолугалы мен менен жолуккан жок, жолуккусу да келбей атат. Ошон үчүн мен бүгүн сиздерге болгон нерсенин бардыгын айтып, анан себептерин айтып, эмне үчүн ал киши мындай айтып атат. Экинчиден, ошол бизге коюп аткан күнөөлөрдү, дооматтарына мен жооп берейин деп атайын сиздерди бүгүн чакырдым. Биздин илимий борбор ал кишинин сөзү мындай болуп атат. Биринчи, Жумабеков бул больницаны, центрди приватизация кылып алган, өзүнө жеке менчик кылып алыптыр, туугандарын чогултуп алыптыр деген сөздү айтып атат да. Мен сиздерге айтып коеюн, бул мекеме, бул мамлекеттик мекеме болуп эсептелет. Бишкек травматология, ортопедия, илим изилдөө борбору деп аталат. Мэриянын астында. Бул мэрияга карайт. Мэрия, билесиңер, эми муниципальный собственность, муниципалдык жеке менчик. Жер дагы, зданияда дагы мунун бардыгы ошол мэрияныкы. Ана мэрия бул мамлекеттикке болуп эсептелет да. Бул жердин бир мыгы дагы бул меники эмес, бул мамлекеттикке. Ал мунун баары мыйзам чегинде бекилген, мыйзам бар, мыйзам бузулган эмес. Эгер биздин урматтуу министрибиз муну мыйзамды билбесе, мен аны дагы айтып берип коеюн. Бул биздин мекеме 2004-жылы закон, мыйзам бар экен, об организации здравоохранения Кыргызской республики деген 2004-жылы бул мыйзам чыккан. Ушул мыйзамдын негизинде, бирде 4-статьясына жазылып турат, кандай типтеги медициналык мекеме болот деген. Ошонун 3-несинде муниципальная организация здравоохранения, создаваемые местными государственными администрациями и органами местного самоуправления деп турат. Ушунун негизинде мурунку больницанын базасында Бишкек травматология, ортопедия, илимий изилдөө борбору деп түзүлгөн. Буга ошол учурда учредителдер болуп, министр кол койгон, ошол учурда мэр город кол койгон жана шаардык кеңештин төрагасы койгон. Анан эмне үчүн бул центрди биз түздүк ошондо? Мына ошол учурда бул эми Аскар Акаевичтин ошол учурдагы демилгеси менен, ал илимпоз адам, ал баарын түшүнөт, билген, көргөн адам экен, ошол илим жагына. Ошто бизге травматология, ортопедия, илимий борбор керек. Себеп дегенде ошол учурда Казакстан түздү, Тажикстан түздү, Өзбекстандын илимий борборуна 80 жыл болду, мына быйыл 85 жыл болот. Өзбекстанда илимий институтун травматологиян. Бизде эле жок болчу да. Анан биз ошондой илимий ишти түзүүгө мажбур болдук. Себеп дегенде травматология, ортопедиябыз артта калып калган, эч кандай өсүш болгон эмес. Технологиялар алдыга жылып атат. Биздин жарандар дүйнөлүк стандарттагы да ыкмалар менен дарыланбай кыйналып аткан. Ошол учурдан пайдаланып, ошол себептердин негизинде бул илимий борбор түзүлүп, Москвада институт Скилфасовский деген бар, билесиңер. Питерде институт Дженалидзе деген бар. Ушу травматология, ортопедия экстренный боюнча. Ошондой типтеги алар только мэрге гана баш ийет. Себеп дегенде
бирок учредитель Минздравда болуп эсептелет, чогуу иштешет Минздрав менен. Себеп дегенде шаарда борбордо кандай гана кырсык болбосун, мына жер түтүрүү болобу, автоунаалар кагышабы, мына көрүп атасыңар канча деген авариялар болуп атат, жол кырсыктары болуп атат. Шаарда мына канча жолу митингдер болуп, канча деген жаракаттар келип атат. 500дөн 300 адамга чейин биз кабыл алдык. Мына акыркы эле былтыркы жылы октябрда бизге 150ден ашык адам кайрылып жаракат алып, ошондой учурларда бул мэрияга ушундай мекеме керек экен. Бул эми Москванын опыту боюнча, Питердин опыту боюнча, Алматыдагы ушундай центр бар. Ошонун негизинде ушул Астанада да бар. Анан биз Бишкекке ушундай илимий борбор түзгөнбүз. Бул илимий борбор. Бул жерде илим айкалышкан, билим айкалышкан. Ошонун негизинде илимий жанагы чөйрө пайда болуп, илимий окумуштуулар пайда болуп, мына акыркы 17 жылда мен айтып берем, азыр биздин ушул илимий борбордо көптөгөн жакшы жетишкендиктер болуп, ийгиликтер болуп, биз травматология, ортопедияны эң жогорку бийик деңгээлге көтөрүп алдык, чыгарып алдык. Экономикабыз аксап турса дагы, каржылоо системасы начар болсо дагы, өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн эмгегибиз менен, өзүбүздүн акылыбыз менен мына жалпы жаамат биз ушул илимий топ түзүп, жогорку деңгээлге өсүп чыктык. Биз азыр СНГ мамлекетинде эң бирден бир авторитардуу мындай бир сыйлаган, биз менен эсептешкен, бизди урматтаган, биз менен бөлүшкөн, бизди дайыма чакырган ушундай бир илимий мекеме болуп калдык. Мен силерге статистиканы келтирип айтып кетейин. Мына акыркы эле 17 жылда биздин түзүлгөнүбүзгө 19 мартта, 17 мартта 18 жыл болот. Ушу илимий травматология борбору болгонубузга биз мына ушул 2004 жылдан баштап 2021 жылды кошкондо биздин илимий борборго 221.613 адам, 23 адам кайрылыптыр да. Ошонун ичинен 221.509 адамды биз дарылап чыгардык. 221.000 адам, 221.509 адам дарылап чыгардык ушул мекемеден. Мындан тышкары 138.000 адамга операция жасаптырык. 138.500 адамга операция жасаптырык. Андан тышкары 171.400 адамга биз амбулаториялык түрдө жардам бериптирик. Бул көрдүңүздөрбү кандай не деген статистика. Мындан тышкары жыл сайын биздин мекемеде 13.000 операция болот экен. Күнүнө мына бүгүн 35ден 50 операция болот бир күндө. 35ден 50 операция болот. Мунун баардыгы кимдер? Мунун баары ошол жанагы биздин көчөдө, үйдө, стройкада болобу, талаада болобу, жанагындай кырсыкка учурагандар ушу бизге келип, жаракат алып, бизден дарыланып чыгып кетишип атат. Илимий жактан ала турган болсок, мен силерге айтып коеюн. Буга чейин больница болуп келген. Больницада бир дагы илимий иш болгон эмес. Бир дагы кандидат докторлор иштеген эмес. Жөнөкөй эле городской больница болчу да. Мына ошол Бенитисто болгондон кийин бул жердин илимий дагы даражасы өсүп, акыркы мына 2008 жылы биз ошол биздин базада башында кандидаттык совет түзгөнбүз. Азыр илимий докторлук илимий совет бар бул жерде. Бул жерде докторлук диссертация, кандидаттык диссертациялар жакталат. Травматология, ортопедия боюнча, нейрохирургия боюнча, анестезиология боюнча, мына 3 специалист боюнча биздин балдар ошо Россияга же башка жакка барбай, мына ушул биздин Кыргызстанда биздин илимий борбордо илимдерин жакташат. Акыркы жылда мына 67 адам биздин инсандар, биздин жарандар ушул биздин мекемеден диссертациясын колгоп кетти. Андан тышкары Россиядан дагы, Тажикстандан дагы, Казакстандан да келип, ушу бизге келип, ушу илимий борбордо илимдерин жакташып атат. Мындан тышкары больница болуп турганда бир дагы патент деген понятие да жок болчу да, түшүнүк жок болчу. Мына акыркы 17 жылда биздин илимий борбор 130 патент алыптыр на изобретение. Бул 130 ачылыш. Бул 130 нерсени биз дүйнөлүк ортопедияга өзүбүздүн сунушубузду киргиздик. Бул илимий ноу-хау или илимий ноу-хау деп коет да илимдеги. Бул жаңылык. Бул дүйнөлүк масштабтагы жаңылык да, патент болуп эсептелет да. Мында ошондой жаңылыкты биз дүйнөлүк ортопедияга 130 киргиздик. А буга чейин мындай болгон эмес экен. 900дөн ашык илимий макала жазып чыгардык.
мына акыркы 3 жылда биздин илимий борбордо травматология, ортопедия в Центральной Азии деген журнал ачтык. Ошону биз бүт эсенги мамлекеттер менен кеңешип отуруп, борборун ушу Бишкек кылып, Пинитистону кылып, ушул жерде мени редактор кылып шайлашып, главный редактор кылып. Бул ушул жерден жылына 2 жолу илимий практикалык журнал чыгат. Травматология, ортопедия в Центральной Азии деп. Ал журналга бүт илимпоздор, жаш окумуштуулар, биздин келечектин жаш балдары өздөрүнүн илимдерин ошого жазып чыгарышат. Мындан тышкары биз ушул 17 жылда 8 илимий конгресс өткөрдүк. Евразийский деген. Евразийский конгрессти биринчи жолу биз ачтык Европа, Азияга. Дүйнөлүк Европа, Азиянын ортопед травматологдорунун башын биз коштук. Ошонун бардыгы биздин кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде болду. Биринчи конгресс, экинчи конгресс, үчүнчү конгрессти Италиянын окумуштуулары суранышып, ортопедтер илимди өткөрүштү. Кыргызстандан 124 киши учуп бардык ошол жака. Бүт травматолог ортопедтердин баарын алып бардым мен. Илимди өткөрдү. Италиялыктар өздөрүнүн каражаты менен өткөрдү илимий конгресс. Кийинки конгресстер Казан шаарында болду, Россияда. Анан Астанада болду. Ошол Россия шаарында өтүп атканда Кыргызстан 4 жолу өткөргөндөн кийин, биз автор болгондон кийин, ушу бардыгы мындай келишимге келишип, ошол жерде мени ардактуу президент кылып, ошол жерде Евразийский конгресстин ардактуу президент кылып мени ошол жерден шайлашты. Мындан тышкары биздин илимий борбор баш болуп, мына акыркы эгемендүүлүк жылда биринчи съезд өткөрдүк. Биринчи съезд травматологов, ортопедтерди, бүт дүйнөлүк ортопедтерди чакырып, 500га жакын адамды, мана журналисттердин көбү, мына ушул биздин кереметтүү Ысык көлдө 3 съезд өткөрдүк. Съезд деген ар бир 4 жылда болуп турат да. Ар бир 4 жылда бир съезд болуп турат. Мына ошондой съезд өткөрүп, анан ар бир съездде ошо илимий биздин жаш балдар окуп келечекте, жана мен айткан 67 илимдин кандидаты, докторлору ошол жерден илимдерин бөлүшүп, дүйнөлүк масштабта биз ушундай бир чоң жетишкендиктерге жеттик. Мындан тышкары биз 20дан ашык илимий мекемелер менен келишимдер түздүк. Анын ичинде Япония бар, Корея бар, Кытай мамлекети, Турция, Германия, Япония. Анан СНГда 10 институт бар экен, 10 илим изилдөө институттары биздикиндей центрлерде. Ошонун бардыгы менен биздин келишимибиз бар. Кафедралар менен бар, Россиянын жанагы 5-6 чоң кафедралар бар, травматология вуздардагы. Алар менен дагы, вуздар менен дагы келишим түзүп, илимий катнаштыкта, илимди бири-бирибизге алмаштырып, чогуу илимдерди жазып, мына ошондой негизде биз мамилелерди түзүп, кыргыз элибиздин, мамлекетибиздин атыбызды ушул чет жака чыгарып атабыз да. Мындан тышкары, урматтуу журналисттер, бизде көптөгөн гранттар алып, мына биздин операционный блокту көрсөңөр, операционный ичинде палаталарыбыз начар болсо дагы, койкаларыбыз начар болсо дагы, ушу грант аркылуу мен бүт операционный блоктун ичин Европадагы дагы камсыздап алганбыз. Ремонтубуз дагы, анын бардыгы ремонтту ошол биздин мэрия мына акыркы 3 жылда 2 жолу 20 миллиондон 40 миллион сом бөлүп берип, мэрия өзү кукус аркылуу ремонт жасап, опер блокту, приемный блокту, жанагы кабыл алуу бөлүмдөрүнүн бардыгын бизге жасап берди. Бул эмнени билдирет? Бул жанагы мэриянын учредитель болуп киргенин себеби мына ушунда. Мындан тышкары ушу мэрия тарабынан жылына бизге 11 миллион сом кошумча акча бөлүнөт экен зарплатага. Бул ар бир врачка 1000 сомдон, ар бир медсестрага, санитаркага да 1000 сомдон, мындан тышкары реанимацияда иштеген медработниктерге, жанагы ожог деген күйүктө иштегендерге 3000 сомдон айлык кошуп берет. Мына мэрия берип атат. Шаардык кеңештин депутаттары берип атат да. Мына ошон үчүн биздин эмне үчүн биз жанагы мэрия менен иш кылып атабыз? Анткени Минздравтан же болбосо мамлекеттик жанагы Минфин аркылуу акчаны бөлүп алыш ремонтко бул өтө кыйын. Ошон үчүн биз жанагы мэрия аркылуу бул ушундай ремонтторубузду жасап, колдон келишинче көрсөңүздөр болот. Эң негизгиси биз дүйнөлүк стандарттагы операцияларды жасап атабыз. Дүйнөлүк стандарттагы биздин задачабыз, биздин милдетибиз, биздин ар бир кыргыздын жаранына, ар бир бейтабына бизге келген дүйнөлүк стандарттагы операцияны жасап берүү. Ошол укукту биз аларга алып келип бердик. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз.
дагы айтып коеюн, экономикабыз аксап турса дагы ушул 30 жылдын ичинде жакшы оңоло албай болдук, аны жакшы билесиздер, менен жакшы. Медицинага жакшы көңүл бурулбай келген. Ошого карабастан биз өзүбүздүн күчүбүз менен дүйнөлүк деңгээлге чыктык. Дагы бир айтып коеюн, биз менен бүт дүйнөлүк чоң мекемелер, медициналык центрлер, институттар, травматология, ортопедия тармагында биз менен кеңешет, биз менен эсептешет, бизди сыйлайт, бизди чакырат, биз менен бөлүшөт. Баарыбыз ушундай бир деңгээлге чыктык. Кыргыз травматологиясы, ортопедиясы бүгүнкү күнү биздин медицинанын авангарты десем мен жаңылбаймын. Себептен ошонун баардыгы мына мен жалпы жаш жамааты менен ушуну жасап, бутубузга туруп бүгүнкү күнү мынагы дүйнөгө чыгып атканыбыздын өзү мынын баардыгы ошол бул биздин медицинанын жетишкен ийгилиги болуп эсептелет. Анан жанагы жерде мен айтып атат, өзүнүн өзү назначение кылып алган деп. Андай эмес. Мен жана айтпадым. Мыйзам түрүндө бул мекеме мыйзам түрүндө мамлекеттики, мэрияныкы, мэрия мамлекеттики, бул мамлекеттин мекемеси. Бу жерде менин бир да мыгым жок. Жанагы айтып аткан сөзү приватизация кылып алыптыр, менчиктеп алыптыр. Анын баары жалган сөз. Эми башка эмне деп айта алам? Урматтуу министр өтө жаңылышып атат да бул боюнча. Анан мени ошол 2004 жылы мэр менен Кыдыралиев Көркеңеш экөө биригип мени ушул жерге директор кылып шайлап коюшкан. Мен билесиздер 2011 жылы министр болуп 1 жыл иштедим. Ошондо кеткенде кайра келгенде дагы мына мен айтып коеюн. Мени Иса Өмүркулов мэр болуп турган, кайрадан мени ушул ордума 1 айдан кийин 1 жылдан кийин ордума кайра мени алып келип отуруп, бекитип берди да. Мэриянын карамагында да бул мекеме. Бул при устав боюнча, положение боюнча мэриянын карамагында, жана мен айтып кетпедим, мыйзамдын негизинде түзүлгөн. Эми ошол убакта ошол жакта депутаттар, мэр, ошол жак министрлер, ошол министр эми бардыгы эле эмне эмес да, бир эле азыркы күнкү министр акылдуу эмес да. Ал убакта да акылдуу адамдар болгон, дагы боло берет. Мындан кийин да болот. Бул министр кетсе дагы акылдуу адамдар келет. Ушу илимий тармакка баа берип, илим аркылуу өнүксүн, билим аркылуу өнүксүн, ушу илимий травматология, ортопедия тармагы деп ушул борборду түзүп беришкен. Биз мактап бердик, иштеп бердик. Бул борборду элге өзүбүздү көрсөттүк. Кудайга шүгүр, кыргыз травматологиясы, ортопедиясы бүгүн дагы айтып коеюн, биздин медицинабыздын күзгүсү десем мен жаңылбайм. Азыр билесиздер, биз бүт оорулардын көбү мисалы сыртка суранып атпайбы? Бияка барам, тияка барам, акча чогултушуп атат. Биз травматология тармагында андай оорулар аз десем мен жаңылбайм, өтө аз да. Себеп дегенде биз колдон келишинче ушул жерден кармап калып, ушул жерден ошону Турцияда жасаган операцияны, Америкада болобу, Германияда да болобу, ушул жерден жасап бергенге аракет кылып атабыз. Анткени баасы 100 эсе арзан да бизде. Себеп дегенде бизде дары бетаптар негизи бекер дарыланышат. Жанагы кошумча акы төлөйт кассага. Андан тышкары бекер болот операцияларчы. Жалаң бир эле нерсе, жанагы металлоконструкция деп коет. Имплант, запчасттар өкмөт тарабынан бир да тыйын каржыланбайт. Мен канча жолу жазып келатам, айтып келатам, какшап келатам, ушул күнгө чейин бир да тыйын бөлүнгөн эмес. Ошон үчүн пациенттер өздөрү сатып алганга мажбур болуп атат. Аны өздөрү сатып берет, а калган операциянын биздин кызматыбыздын бардыгы бекер болуш керек, бекер болот элибизге. Мыйзамдын чегинде иштеп келгенбиз, иштей беребиз. Мындан тышкары, урматтуу коллегалар, биздин мен 17 жылы Кувейтте 9-чу эл аралык конкурска катыштым. Изобретательдердин конкурсуна. Менин 100дөн ашык изобретением бар. Ойлоп тапкан нерселерим бар да, ошол бул дагы дүйнөлүк ортопедияга кирген жаңылык болуп эсептелет. Ошол жерде менин 20 изобретенияны тандап алышып, 5 изобретенияга мага мен 5 изобретенияга мен чоң сыйлык менен келгем. 5 күмүш медаль менен. Азыр бул жерден көрсөтөбүз, акырын көрсөтүп бар. Мына ошол жерден арабтар менен, аграттар менен мен 2000 жылдан бери мамилем бар. Анткени алар менен мен көп адамдардын операция жасап келгем. Убагында бир билесиздер, Мухаммед Абдуроб шейх, Олия шейх деп коет, Мухаммед пайгамбардын тукумунан болот. Ошол кишиге мен операция жасап 2002 жылы омурткасына бутуна тургузуп,
мына Бишкек Кыргызстандагы 50% мечиттердин ошо киши аркылуу салынды десем мен жаңылбайм. Ошо кишинин жардамы көп. Кыргыз элине аны мечиттен тышкарыда көп жардамдарды берип келет. Ошол күндөн баштап мен Араб, Бахрейн, Эмират болобу, Кувейт болобу, Катар мамлекети болобу көп жарандарына операция жасап, мына менин коллегаларым билишет. Биздин ушундай түрменен ушундай больницага 5 жылдыз Америкада Лос-Анджелесте жасалып келген операцияны кайрадан келип, бир шейх келип ушул жерден аялын бизге жасатып кеткен операциясын. То есть ушундай мамилелердин негизинде мен айтып коеюн. Катар мамлекети менен Капар мамлекети, Катар өкмөтү бизге башында 10 миллион болчу. Азыр 10 миллиондон да ашты. Жаңы мына элчиси жаңы имарат куруп беребиз деп атат. Мына могу жерде имараттын сүрөтүн бергиле. Мына жерде жерибиз бар, 4 гектар жер. 500 орындык жаңы имарат. Бул эми биз ошондо бул жерден баарыбыз көчүп кетебиз да. Бул эми мамлекеттики, мамлекеттин жери, мамлекетке калат, элге калат. Анан эң негизгиси чоңураак кылып чыгат. Эң негизгиси бул имарат мына көрдүңүздөр, момундай имарат уже проектиси бүттү. Дагы сүрөттөрүн истайтып. Биз проектти жасап бүттүк. Бул проектке Садыр Нуркожоевич өзү 20 миллион сом бөлдүрүп берди. Мэрия тендер өткөрдү, жанагы проектный сметный стоимостчу. Тендер өткөрүп, бир компания утуп, азыр проект жасап бүттү. Бул пристройкасы жанында чоң зданияны көрсөт. Мына артынан мондай көрүнөт. Алдынан көрдүңүздөр, эми жанагы мэрияда отурган сүрөттү көрсөт. Ушундай имарат салып беребиз деп атат. Бул эми эмне? Кредит эмес. Тетистей. Бул жанагындай зайым эмес. Бул грант. Бекер салып берип атат. Буну Катар мамлекети ошо бизге катарский правительство бизге бөлүп берип, акча ушуну бекер Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине салып беребиз деп атат. Эми ачык эле айтып коеюн. Албетте биздин урматтуу министрибиз айтышы мүмкүн, бул башка жака келген, тигиндей мындай, мен башка жака келсе, башка жака кетет эле да. Бул маселе тетиги Катардын өкмөтүндө чечилген маселе. Аракет кылышты, элчиликти чакырып алып айтыптыр, биз башка жака алайык дегендей айткан экен Катардын элчилиги. Мына могу жер, мына мэриянын работниктери келип жерди көрүшүп, жана мэриядан отурганды, мына мурунку мэрди көрүп атасыздар, Бакыт мырзаны ошол кабинетинде дагы сүрөт бар. Чоң отурган. Ошол жерде сүйлөшүп, канча деген кагаздар 2 жыл иштеп атам да бул маселе боюнча. Документтер кетти, кагаздар кетти. Ошол кагаздардын баардыгы эмне деп кетти? Бишкек травматология, ортопедия, илимий изилдөө борбору деп кетти да тиги жака. Ошонун негизинде ошондой документтерге кол коюлду, каттар кетти. Анан бул киши келип алыптыр бүгүн эми муну жоём, кетирем, мен больница, мына кече күнү айтыптыр, мен больница салдырбайм деп. Мына бул жерде отуруп алып келип айтты да. Мен больница салдырбайм дейт. Эми бул кандай нерсе? Муну кантип түшүнсө болот? Бекер келип аткан грантты салдырбайм деп атса, бир чөнтөгүнөн бир тыйын кетпесе мамлекеттен, же өзүнүн чөнтөгүнөн кетпесе, мен ушуга да түшүнбөй атам, бул кандай максат менен айтып атат. Бирден бир мени алам дегендин себеби да ушул болуп атат да. Ушул больницаны салдырбаш керек, же салдырса өзүн алып туруп өзү салдырыш керек. Бирок бул маселе Катар мамлекетинде чечилген. Менин да просьбам ошондой болчу. Акчаны бюджетке которбогула, өзүңөр тендер өткөргүлө. Катар мамлекети өзүңөр жанагы строительный компанияны тандагыла, өзүңөр салгыла, өзүңөр анан кийин контролдоп, өзүңөр бизге тапшырып бергиле деген маселе койгонбуз. Акча Кыргызстанга келип түшпөйт. Алар келип эле бизге салып берет бул жерге. Бекер салып берет, дагы айтып кой. Ичиндеги оборудованиясы менен, керек болсо вертолет менен, санитарный вертолет кошуп беребиз деп атат. Ошонун баардыгын Катар элчиси жолукканда айткан экен, кечирип койгула, бунун баары бир эле фамилия үчүн берип атабыз, Жумабеков үчүн деп. Эми ушундай нерсени баарын проектини бузуп токтотом деп атат да. Мен дагы айтып коем, урматтуу журналисттер, мен бул нерсеге эч кандай түшүнүгүм жок. Албетте, айтып атпайм, 6 жылдан бери ошо айтып, асылып келатат, сүйлөп келатат, текшерүүчүлөрүн жөнөттү. Албетте, жыл сайын бизде шотный палата текшерет, келип текшерип кетти. Быйыл эле мына ноябрдын 3-үндө келип 7 киши келди.
Минздравтан 7 фомстан чогултуп аудиторлор келип 1 ай отуруп бул жерде текшеришип эчтеке таппай мондай справкалар жазып кол коюп эми майда чүйдөлөр болот, эң негизгиси коррупция жок бул жерде. Элементи коррупция ноль бизде. Кудай сактасын, жанагы бюджетке кол салгандан андан көрө мен бияктан чыгып эле кетип эле калганым жакшы да. Бюджетке кол салбайт. Уже комиссия өздөрү айтты. Сиз бюджетке кол салбайт экенсиз. Тендердин баары идеально өтөт экен, реально өтөт экен. Эч кандай замечаниябыз жок тендер боюнча. Коррупциянын баары тендерде да, балекеттин баары. Ошондой экен да, бизге баа берип, момундай справкасын жазып кетти. Мына ноябрда эле. Анан кайсыл анан коррупцияны айтып атат, мен түшүнбөйм. Кайсыл жеке менчик кылып алды деп айтып атат, мен дагы түшүнбөй атам. Анан үчүнчү маселе, бизге оңдоматы трайбализм деп болуптур да. Трайбализм болуп кетти, таластыктар чогулуп алды. Мына бу жерге келип 100 киши отурат. 100 киши отурса келип алып уялбай, силер таластыктар чогулуп алыпсыңар бул жерге. Тиги санитардан баштап, тиги эмнеге чейин, Жумабековго чейин таластыктар болуп калыпсыңар. Мен силерди жоготом, кетирем деп бакырып өкүрүп берди. Ошондой сөздү айттым. 100 киши не будет соврать. Ана мен айтып атам, кечирип коюңуз, жолдош министр. Бул жерде иштеген таластыктардын проценти мен айтып берсем, эл дагы күлөт. 5%-тен 7% чейин таластыктар иштейт бул жерде. Биринчиден. Экинчиден 17 бөлүм башчы болсо, ошонун экөө гана таластык болот. 17-nin экөө гана. Ошол экөөтөн мен келгенге чейин заведующий болуш деген. Мен келгенге чейин. Үчүнчү заведующий Раматолло Шүкүрбаев деген былтыр байкебиз өтүп кетип, хирург, жакшы хирург, доцент эле бөлүм башчысы. Ал өтүп кетип, Токтогулдан болот. Анын ордуна ошол жерде иштеген доцент, единственный кандидат наук Рамис деген жигитти койдук, эми ошол таластык болуп калды да. Калган мен койгон заведующийлердин бардыгы көлдөн, экөө көлдөн, экөө түштүктөн, чүйдөн экөө, эч кандай мен бул жерге таластыктар жыйнап алган жерим жок. Бул биринчи. Экинчи, жанагы санитар деп атат. Бизде мен азыр карап көрсөм, мына менде статистика бар. Мен ошол президентке, министрге жооп берип коеюн, урматтуу коомчулук. Ал айтып атат, санитар, менде азыр 72 санитардын орду бош, вакансия. Биз айланайын келгиле деп атабыз. 95 медсестранын орду бош, вакансия. Биз келгиле, бизге иштегиле деп атабыз. Анан каяктагы таластык анан. Хоть Африкадан келсе дагы диплом менен биз алабыз жумушка. Андай сөздү жөн эле мындай сөз деп айтып коюш, бул оңой экен да, айтып коет экен да, сөз менен айтып койсо боло берет экен да, ал кишигечи. Андай болбойт да. Факты менен айтыш керек да. Мына мен силерге 3 дооматына жооп бердим. Урматтуу журналисттер, эгерде мага сурооңуздар болсо, мен суроо, анан маселе эми кандай чечилиши мүмкүн? Ал кызматтан кетти деп атат, анан бирок түзмө-түз ал мэрияга, министрликке карабаса, маселе кандай чечилиши мүмкүн? Эми маселени мен чечпейм, маселени жогору жакта чечилет. Мэриядан чечилет, министерстводон чечилет. Ошолор кандай чечсе ошондой болот. Аны мен алардын чечимине мен комментарий бере албайм да. Эгерде кызматтан кеттесе, сиз сотко бересизби жакында? Кызматтан кеттесе, эгер кеттесе мен кетип эле калам. Ал менде проблема жок. Бүгүнкү күндө мага 7 жерден сунуш түшкөн. Ушу Бишкектен дагы жеке менчик мекемелер, анан чет өлкөдөн. Чет өлкөгө кетип калышыбыз мүмкүн. Мен жалгыз кетпейм. Мен менен көптөгөн жаш келечекте кыргыздын балдары да кетебиз деп атат. Себеп дегенде, эгер ушундай шарт болуп, ушундай бизге кысым болуп атса, бизди кетирип атса, жакшы иштер жасап атсак, мына бекер больницаны алып келип атсак, салып беребиз деп атсак, бекер айланай. Мен айттым, ушуну салып берейин, мен кете берейинчи анан. Ушу элге калсын, мамлекетке калсын, урматтуу министр. Тийишпеңиз бизге. Эми бир күнү кошот, бир айдан кийин кайра ажыратат, анан кайра апарып, кайра башка бир топко кошконун өзү бул реформа эмес. Жанагы зарплатаны көбөйттүм деп атпайбы? Мен кошуп отуруп, ажыратып отуруп, ал бир да тыйын көбөйгөн жок. Мен азыр айтып коеюн. Эгер көбөйсө, ал тиги президент тарабынан көбөйүп атат, президент кошуп атат аны. Жанагы реформа кылып көбөйттүм дегенин бардыгы бул жалган нерсе болот. Мына реформанын жыйынтыгы мамологияны жоюп салды центрди, ошолбу? Канча деген аялдар чыркырып атат, керек болсо мамологический центр кылып, аны өзүнчө кылып бөлүп бериш керек андайды. Канча деген биздин аял затыбыз бул маселе менен кыйналып атат. Же болбосо кардиологияны мына. Сонун түзүлгөн кардиологияны бөлүп жарам деп 5 приказ чыгарыптыр. 5ке бөлүп койгон экен аны. Бөлөм дептирди. Ана приказы прокуратура тарабынан жокко чыгарылып, кайра приказын аты менен кылыптыр. Ошол реформа.
бизди жоебуз деп атат. Биз эми мына мен айттым, илимий борборду, муну түзө албай келатат эл. Мындайды түзүш керек. Биз травматология, ортопедия бул чоң тармак. Глобализация идет, автоматизация идет. Бүт жерде азыр травма, көчөдө транспорт деген азыр 10 эсе көбөйгөн. Травма көбөйүп атат жыл сайын. Биз бул жакты наоборот күчөтүп өстүргөндүн ордуна бүт мамлекет бул жака президент баш болуп аябай көңүл бурушат. Биз головное учреждение, биз не только Бишкек, биз бүт Кыргызстанды тейлейбиз. Биз Кыргызстанда биздин окуучулар, травматологдор бардык жерде иштейт. Анан кийин биз ушундай илимий борборду жоем деген өзү бул аябай абсурд да. Бул деген регресс, бул деген артка кетүү. Биз кайра илимий борборду алып келип туруп больницага айлантып атабыз да. Больница, жөнөкөй больница болуп калат. Районный, городской больница. Все. Эч кандай илим жок, билим жок. А жанагы бизде азыр 50ге жакын жаш илимпоздор иштейт. Илимдин жанагы младший, средний, младший, старший научный сотрудниктер деген бар да. Алар кайка кетет. Менин 15 аспирантым бар. 70 ординатор окуйт. Алар кайка кетет. Алар каяктан билим алат анда? Городской больницадан алабы. Булардын баардыгы ушу илимий борборго байланган да. Бу жерде ординатура ачылган, аспирантура ачылган. Биздин жанагы врачтар келип 2 айлык, 1 айлык окушат биздин илимий борбордо. Ошондой центр ачылган бизде. Биз министерство образованиядан биздин өзүбүздүн лицензиябыз бар. Ошо билим берүү тармагынан дагы постдипломный образование боюнча дагы. Эми ушунун баардыгы жокко чыгарам дегендин өзү ушу жазалып жаңы эле өсүп келаткан даракты келип түбүнөн кыям дегендин өзү мен ойлойм бул өтө туура эмес иш. Ал киши өтө жаңылып атат да. Биздин министр, урматтуу министрибиз өтө жаңылып атат. Мен биздин улуу урматтуу президентке кайрылгым келет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен илимпоз катары, академик, врач катары, ушул мекеменин жетекчиси катары менин астымда 900 адам иштейт. 500 адам bir күндө жатып дарыланат. Жылына 14 миңге жакын адамды дарылайбыз. Мен сизге айтып коеюн, бул илимий борборду сактап калышыңыз керек. Бул илимий борбор иштеш керек, өсүш керек. Мунун статусун керек болсо улуттук илимий борборго айландырыш керек. Мына бул жерде мен көрсөттүм, азыр сизге да кирип көрсөткөм ошол проектини көргөнсүз. Кудай буйруса, февралда келип, өзүңүз келип, ошо капсуланы салмаксыз. Бул министр ошону токтотуп койдум деп атат. Мен салдырбайм, мен кылдырбайм деп атат. Мен себебин билбей атам. Мен сизге ушу кайрылып атам, урматтуу биздин президент. Сиздин саясатыңызды колдойбуз. Себеп дегенде сиз өзүңүздүн катышуусуңуз менен 20 миллион сом бөлдүрүп ушу проектин жасаттырдыңыз. Анан келип эле иш токтоп калганын мен түшүнбөй атам. Эмне үчүн мындай болуп атат? Бул илимий борборду сактап калыңыз, өстүрүңүз, коллектив иштеш керек. Эгер жеке мен эле сиздерге жолтоо болуп атса, мен бүгүн жазып бергенге даярмын арызымды. Рахмат.